Саламатсызбы Элим байке, кантип оюңду туура жеткирсем экен. Балдарым атасы 34 жашта, а мен 30 жашта. 11 жыл болду үйлөнгөнүбүзгө. Бир сыйра ажырашып, кайра 4 жылдан кийин жарашканбыз. Менин атам да өтүп кетти, анын атасы да. Кайынатам балдарын алып келип, жаша деп ооруп жүргөндө айтканы үчүн жарашыптыр. 4 балабыз бар, 3 кыз, 1 уул. Кайра жарашкандан кийин уулду болдук. Ажырашкандан кийин кайра жарашып, жашаганча көп нерсеге сөз берип, бирин да аткарган жок. Күйөөм 3-4 күн сайын ичет. Кыздар менен көп сүйлөшөт. Бир эмес 5-6 менен. Жумуштан келет, телефондо PUBG ойнойт, балдарына катуу сүйлөбөйт. Бирок чогуу убакыт өткөрүп көңүл бурбайт. Ажырашканыбызда кыздарым көп куса болуп кыйналышты. Мени ошол гана кыйнап жатты. Жаштыгымды ичип келип нервимди жеп жүргөнүнө менде өкүнүү болбоду. Макул, балдарым атасыз болбосо болду деген сайын ичкени күчөп жатат. Мени ойлондура баштаган нерсе мас болгондо жаш кыздардын уят видеолорун көрөт экен. Өзү порно көрүп кандырып калыптыр. Эмне кылышты билбей калдым. Туулган күн, майрамдарда белек бербейт. Айлыгы күнүмдүк жашоодон ашпайт. Бирок ичкенге, кыздарды ухаживать эткенге табылат. Сураныч жооп берип коюңузчу. Рахмат дейт. Алтын карындашым. Сиз кызык карындашым экенсиз да. 3-4 күн сайын ичкени анча деле ойлондурбайт экен. Кыздар менен көп сүйлөшкөнү анча деле ойлондурбайт экен. Бир эмес 5-6 менен сүйлөшөт экен, анча деле ойлондурбайт экен. Жумуштан келип алып телефондо PUBG ойнойт экен, ал деле анча ойлондурбайт экен. Жаштыгымды ичип келип нервимди жеп жүргөнүнө менде өкүнүү болбоду, ал деле өкүнүү болбойт экен. Макул, балдарынын атасы болсо болду дептирсиз. Ичкенге, кыздарды ухаживать эткенге табылат, ичкенге табылат, ал деле анча ойлондурбайт экен. Туулган күн, майрамдарда белек бербейт, ага деле баягы айлыгы күнүмдүк жашоого чыдайт. Анан ойлондурганы, мени ойлондура баштаганы дейт. Ушунун баары карындашым сизди ойлондурбайт дагы. Мени ойлондура баштаган нерсе мас болгондо жаш кыздардын уят видеолорун көрөт экен, өзү порно көрүп кандырып калыптыр дейт. Ойлондурган ушул экен да. Урматтуу карындашым, сизди ушул ойлондурбашы керек да. Ушул ойлондурбаш керек. Калган баары негизи ойлондуруш керек болчу, калганынын баары. Dream Journey компаниясы жана мен сиздерге каражыгач эмерек салонун сунуштайбыз. Бул жергиликтүү өндүрүш, Бишкектин жанында чыгат. Бул демек эң арзан баалар. Бизде болгон материалдын баары бизден чыгат. Бир гана нерсе, бул боектордун баары Италиядан келет. Ал эми кездемелери эмеректин сыртында кездемелердин баардыгы булар Түркиядан келет. Калган баары Кыргызстандан чыгат. Демек мунун баасы дагы жакшы, ылайыктуу. Ошол эле учурда Карагач эмерек салонунда силерге ылайыктуу, индивидуалдуу, жеке адамдын көз карашына ылайыктуу же болбосо дизайнерлерди алып келип, кандай эмеректи чийип бер десеңиздер, булар чийип беришет. Андан тышкары Карагач эмерек салонунда туугандар 3 жылдык кепилдик бар. 3 жылдын ичинде эгерде эмерегиңиздер кичине бушап калса, же бир жери сынып кетсе, же дагы бирдеке болгон болсо, жасап беришет, же толугу менен алмаштырып беришет. Андан тышкары өмүр бою ушул эмерек салону, Карагач салону, эгер ушул жерден алсаңыздар, бүт баарын техникалык кароодон өтүп турасыңар. Жасап берет, оңдоп берет, боеп беришет. Биздин өндүрүш, булардын көп жылдык тарыхы бар. 12 жылдан ашык кыргыз балдары, кыргыз жигиттери ушул эмерек салонун кылып келе жатышат. Өзүбүздүн өндүрүшүнү колдойлук, ишенсеңиздер болот. Сапаты эң жогорку деңгээлде, ал эми дизайндары, материалдары бул заманбап эл аралык деңгээлде деп айта алабыз. Шилтемелер аркылуу келип караңыздар, же болбосо салондогу дүкөндөргө кириңиздер.
Мындай эркектин анда эмне кереги бар сизге? Билбейм, эмнеге кереги бар? Ичсе дайыма, балдарга көңүл бурбаса, PUBG ойносо, 5-6 кызды ухаживать этсе, эмне кереги бар анда? Эмне кереги бар анда эркекти? Эмне кереги бар сизге? Кыргызго анда эмне кереги бар мунун? Сизди сыйлабайт экен, урматтабайт экен, направо налево тияк бияктын баарынан жүрөт экен. Кудай урбады, анда эмне кылып жүрөсүз анда? Балдардын атасы эле болсо болду деген сайын ошол эле меники ичкени күчөп жатат дейт. Балдарга мындай атанын кереги жок. Мындай атаны балдар көрүп чоңойгондон көрө, урматтуу карындашым, балдар ошол эки атам жок эле деп куса болуп жашаганы жакшы. Мындай атанын эмне кереги бар? А бул жана сизди ойлондуруп дегенчи, бул кадимки эле көрүнүш. Эркектин баары көрөт порно, мен деле көрөм, мен деле. Өзүнө өзү порно көрүп кандырып калыптыр дейсиз, бул деген кадимки эле мастурбация. Аны эркектин баары жасайт. Мындай коркунуч эчтеке нерсе жок. Эркек айтпайт бир гана нерсе. Бирок баары эле жасайт. Мастурбация деп коет. Өзүн өзү кандырып алышат. Аял жокто керек болсо аялын сүйсө дагы, кызын сүйсө дагы, сүйгөнүн сүйсө дагы жок болуп баратса өзүн өзү кандырып алат. Ал кадимки деле нерсе. Порнонун баары көрөт, баары. Мен да көрөм мына. Бул жерде башка маселе, эгерде ушул тиги сиз менен эркек тиги өзүн кандырбай, бири-бириңерди кандырбай анан порного кирип атса, анда ойлонуш керек, анда проблема бар депчи. Ошону ойлонуш керек да. Тиги беркилерди ойлонбогонубуз кызык экен анда. Анда эмне кереги бар бул эркекте анда сизге? Ушундай атанын эмне кереги бар? Ушундай атанын эмне кереги бар? Кечирип коюңуздар, магачы анда эмне кереги бар анда? Өзүңүз эле жашай берсиңиз. Эгер бул жерде бир эле маселе да, сиз өзүңүз камсытай аласызбы? Ошол 4 баланы бага аласызбы өзүңүз? Ушул эркегиңиз жок. Багасын багып кете бериңиз, эмне кыласыз бул эркекти анда? Мен вообще түшүнгөн жокмун, эмнеге анда муну алып жүрөсүз? Эмне тиги кошуналар айтат, туугандар айтат деппи? Туугандар тиги ажырашып кетти деп айтат деппи? Сиз ошондон коркосузбу? Билбейм, билбей атам. Туугандар андан коркпош керек. Могул аялдын күйөөсү даана ит, айбан, жинди, келесо балдарын карабайт, PUBG ойнойт, арак ичип жүрөт, алкаш дегенден коркуш керек. Эгер адам башка элдин эл эмне дейт дегенден корксоңуз, ошонусунан коркуш керек. Анын тиги баласын 4 баласы менен жалгыз калып калды дегенден коркпош керек. 4 баласы менен жалгыз калып калган аял бул эркек аял. Эгер күйөөсү ошол эки балдарын карабай таштап кетсе, бул айбан. Эми эмне кереги бар ошол экен? Ошону ойлонуңуз да. Сиз даана кызык экенсиз, монун баары сизди анча деле ойлондурганы, мени ойлондура баштаганы жанагы депчи. Как раз ушул жөнүндө ойлонбош керек. Бул кадимки эле нерсе. Ребята, у меня на груди это пик Манасло. Это 8163 метра. Эта футболка была изготовлена для первой исторической экспедиции в Гималайи кыргызских альпинистов. Я имел честь быть в составе них. И те дни в 2022 году, они останутся в моей памяти на всю жизнь, как огромное, яркое и, безусловно, для меня великое событие, которым я очень дорожу. И когда я каждый раз вижу горы, или каждый раз одеваю футболку, или каждый раз при подобной ситуации, я вспоминаю с большим счастьем, воодушевлением, что в моей жизни было такое огромное событие, которое каждый раз меня подогревает и дает мне энергию. И я вам предлагаю ощутить то же самое, такие же ощущения получить. Друзья, компания Dream Journey и я, мы объявляем очередной тур, на этот раз в Гималайи, до базового лагеря Эвереста. 5400 метров в высоту. По дороге в Эверест мы будем ходить, это 13 дней приключения. Каждый день мы будем ходить по 5-6 часов. Мы посетим обязательно великий город Намче. Это столица всех альпинистов мира. Мы обязательно пойдем до базового лагеря Эвереста, дотронемся до подножия горы Эвереста. Вы собственными глазами увидите самую высокую точку
нашей планеты. Ребята, по дороге вы обязательно подниметесь на пик Калапатар. Это более 5550 метров. Вы обязательно увидите контрастный и колоритный город Катманду. Погуляете в Катманду, и вы окунетесь вообще в другой, совершенно другой мир. Мир добрых людей, красочных людей. Вы увидите очень много разной культуры другой, совершенно другие традиции. Оставьте у себя такое яркое впечатление. И вы после Гималаев вы ощутите, что вы не зря это все прожили. 14 дней, 13-14 дней приключений. Это приключение начнется 10 мая по 23-24 мая. 13-14 дней. Это не такие большие деньги, но я вам гарантирую, ощущения останутся на всю жизнь. По ссылкам переходите, записывайтесь, пишите и регистрируйтесь. Регистрация уже началась, естественно, места ограничены. Идемте, увидим самую высокую точку Земли собственными глазами и дотронемся до подножия. Эмне кылайын, аны өзүңүз караңыз, эмне кыласыз? Эмне кыласыз? Эмне кыласыз? Ал жакта жашай аласызбы? Аны жашаңыз. Менин кеңешим ошол. Көчкө кубалап чыгыңыз. Жок, үйүмдү бербейт десеңиз, өзүңүз кетип калыңыз, башка бара турган жериңиз болсо. 4 баланы зыңкытып чоңойтуп коюңуз. Бир аз чоңоп калганда айтыңыз, ачыгын айтыңыз. Атаңар алкаш болчу, атаңар ушундай дармаят болчу, айла жок, кетүүгө ушундай болду. Эми куса болсоң, куса болула, кээде жолугуп турула каласыңар соолукканда. Бирок мына ушинтип жашайбыз балдар. Деңиз болду. Балдар чоңойгондо түшүнөт, баарын түшүнөт. Эч нерсе болбойт. Ушул эле айта турган сөз. Ийгилик сизге.